Мен Кайрынса Калдаров атындагы Каракалды райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун окуу тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары Мусаева Толгонай Рыскуловна. Биз бүгүнкү салтанат биздин 2017-18 окуу жылында жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы боюнча ушу иштөө ишмердүүлүгүбүз жана көргөзмө концерт окуучулардын райондук, областтык, республикалык кароо сынактарга катышып келген байгелди орундарды алган окуучулардын бүгүн жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Азыр ошого даярданып көргөзмө концертти баштайбыз. Yaşaytırlarım kalamka tazim edişip camı yurtura çögölüp hırbirin atın kırıspay kırgızda kaçan törölüp pürgütür ongun astaga başka kış varıp konalbay bozduğun menen bari bir ırıspay hiç kim bolalbay Karabulca cergesi manasatan gelgen cer Görkemdüğün kozluğunda Kuday talan bergen yer Sultanı barı getişer Başka jaktan gelgenler Tamdağı bizden atkan yer Hamba kaycanda panastı Kuldatı örgüp jatkan yer Cibek çoluğun atalıp Kerbendir belden aşkan yer Dastor konudur düğüm Kutu rızkı çaçkan yer Karnamızdın ıntımak elinden Naco çıkan yer Свет коймогода кире албай турат. Кызыл жигули Матиз. Мына немеде. Мына барады да мына сырттары. Тезирээк чыгып алып болгон. Hemen Matiz'de olmak. Өнөргө бай, каламга бай аталган, жылдан жылга жаңыланып жашарган, өз элинде ордун тапкан борбордон жеткинчектер таалим алып такшалган. Талант туулар алга карай бараткан, байге утуп талайларды караткан, уус чебердин ордосуна келишип, түркүн түстү кооздуктарды жараткан. Ассаламу алейкум, бүгүнкү Кайрынса Калдаров атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун жылдык ишмердүүлүк көргөзмө концертине келген сыйлуу коноктор. Арбаңыздар ардактуу катышуучулар, ага эжекелер жана сүйүктүү эжекелер, бүгүнкү концертке кош келиңиздер. Урматтуу коноктор, анда эмесе бүгүнкү салтанатты ачып берүү үчүн сөздү Кайрынса Калдаров атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун директору Шокоев Муса агайга беребиз. Урматтуу биздин жаш достор, урматтуу бүгүнкү салтанатка чакырылган коноктор, биздин кесиптештер. Бүгүн бул салтанатка биз дээринде кандайдыр бир өнөргө шыгы, жөндөмү бар, дайыма жаңылыктарды изденип таба билген, биздин кыргыз мамлекетинин келечегин кура турган өз замандаштарынан алдыда жүрүшкөн балдар кыздарды жана алардын жөндөмдөрүн көрө билип, саяпкерди таптаган устат мугалимдерди чогултуп отурабыз. Райондогу бирден бир окуучуларга кошумча билим берүүчү мекеме катары райондук Кайрынса Калдаров атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору азыркы убакта 47 илинде 1,5 миңден ашык окуучуларды чогултуп башын бириктирип отурат. Быйылкы 2017-2018 окуу жылында түрдүү иш-чаралар, абдан кызыктуу иш-чаралар өткөрүлдү. Жана анын дээрлик баарында урматтуу жаш достор, силер катышып районубуз
райондық турдан жеңіп, облыстық республикалық турларға қатысып, біздің даңқымызды қасиетті Қарақылжа елінің атын жерін даңғазаладыңыздар. Мен осындай іс-шаралардың бір-екеуіне тоқталып кетмесем болмайды. Мына бірінші оқу жылы башталғанда эле жаш талант 2017 деген сынақ болды. Мұнда біздің бір оқушымыз республикалық турға өтті, облыста біріншілікті алып. Андан кейін мен Қырғызстандық екенмін, мен сыныптан азаттым. Қару сынақта біздің райондық оқушылары 5 байгелі орынды иелесіп, 2 оқушымыз республикалық турға түсті. Ал енді кечеги жақында болған облыстық турдың ел аралық сынақ болған, біз 21-ші қырдың интеллектуалдарымыз деген қару сынақта біздің 7 оқушымыз қатысып, ошол 8 мамлекет қатысқан ел аралық конкурста Беделбай Исаев атындағы орта мектептің 3 оқушысы 2-ші байгелі орынды иелешті. Бұның өзі біз үшін абдан чоң сыйлық деп айтсақ жаңылыспайбыз. Ошондой эле сыйлық урматка биздин айрыкча мына Манас жаштар уюму деген өзүңүздөр билесиздер, мына ушундай кароо сынак болот. Мына ушул кароо сынакта дагы ошо Беделбай Исаев атындагы орто мектептин окуучулары, лидер окуучулары облуста чоң кармашта 2-ші орунду ээледи. Өзбек мектеп болгондуктан бизге түшүндүрүп атып, анан кийин 2-ші орунду ээледи. Болбосо 1-ші орун деп айтсак жаңылышпайт элем. Андан башка Оразалы Сайдыкканов атындагы орто мектептин жаш тескөөчүлөрү ИИК командасы барып облуста 3-ші орынды иелешти. Мындай сынактарды мен санай берсем абдан көп, азыр убакытын албайлыктагы, мына өзүңүздөр азыр көрдүңүздөр, видео роликтерден көрдүңүздөр. Ошондуктан мен азыр бүгүнкү салтанатта пайдаланып, силердин атыңардан, өзүмдүн атыман эки окуяны эки мекемеге ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этесиңер. Бул биринчи райондук билим берүү бөлүмү башчысы Абдырасыл Бектемирович отурат. Экинчиси мына биздин районду башкарып турушкан райондук мамлекеттик администрациясы башчысы Пирим Дыйканович, анан биздин түзмө-түз жетектеген Камболот Мусаевич баштаган мекемелер биздин ушундай иш-чараларга жөнөгөнүбүздө дайыма колдоо көрсөтүп, биздин иш-чараларыбызга катышып дайыма сын замечанияларын айтып, мына түздөлүп ушундай ийгиликтерге жетишип отурабыз. Ошондуктан мен силерге дин атыңардан пайдаланып, бүгүнкү чоңуштан пайдаланып, бул кишилерге ыраазычылык айтууга уруксат этиңиздер. Мына азыркы ошол келечек мыкты байгелүү орундарга ээ болуп келген окуучуларды менен жолугушканга азыр силерде убакыт болот. Анткени алдыңкы иш-чараларда, кийинки иш-чараларда көрөсүңөр. Ошондуктан мен бирөөсүнөн айтып коеюн. Мына мамлекеттик администрация биздин ушундай мыкты окуучулардын жетөөнү республикадагы Ысык-Көл балдардын көзү менен аттуу эл аралык кароо сынакка жолдомо берип, акчалай путевка төлөп берип отурат. Бул деген сөз бизди колдоп турса, мындай ийгиликтерди биздин балдар жаратат деген ойдомун. Эми биздин дагы бир урматтуу жаш достор, сөзүмдүн акырында келечекти даңазасы менен дүйнөнү багындыра турган өнөрпоздор, илим жана техника жаатынан Нобель сыйлыгынын ээси болуучу жана Кыргызстандын күчтүү мамлекеттердин катарына салым кошуучу окуучулар ушул залда отурат деген менде ишенич бар. Жана ушул ишеничти билдирүү менен бүгүнкү салтанатты ачык деп жарыяладым. Истериңиздерге ийгилик каалап кетмекчибиз. Урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, куттуктоо үчүн сөздүн кезегин Каракылжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Тутуев Камболот Мусаевичке беребиз. Келиңиз ата, анда мен сөз сизде. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, мен учурдан пайдаланып бүгүнкү жыйынтыктоочу концертти уюштуруп жаткан Кайырмуса Калдаров атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун жалпы жамаатына, анын жетекчилигине, Каракылжа райондук мамлекеттик администрациясынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Андыктан урматтуу жаш таланттуу достор,
Ана сіздердің жаратқан игілігіңіздерді жоғарыда ағайымыздар айтып өтті. Бұл біздің районымыз үшін абдан чоң сыймық, абдан чоң жетішкендік. Біз сіздерменен ардайым сыймықтанабыз. Мындан арадағы облыстық, республикалық, ел аралық конкурстарда жақсы игіліктерді бағындыра берішіңіздерге мен тілектешмін. Анан сіздерге айтарым, ардайым адам баласы болғаннан кейін бұл алдына мақсат қойып жашаш керек. Адам алдына мақсат қойғаннан кейін аға жетуге сөзсіз түрде ұмтылыш керек. Егерде сіздер биік чоқуға тоға шығам деп тұрған болсаңыздар, алдыңыздардан көптеген майда бөксе тоғылар шығады. Сіздер қачан талықпастан, талбастан, ошол алдыңыздардағы майда бөксе тоғыларды басып өткенден кейін чоң тоғын башына шығасыздар. Мына игілік дағы, бұл жашоодағы ушундай нерсе, сіздер қачан талықпастан, талбастан, бардық қиыншылықтарды басып өтіп, тынбастан емгектенгеніңіздерде ана сіздерге алдыда чоң игіліктер күтөт. Мен ушул жерден дагы бир мисалды айта кетким келип отурат. Бир адам түш көрүп атып, түшүндө көк деңизди, анан деңиздин ар жагында кып-кызыл болуп батып бараткан күндү көрөт экен. Анан баягы адам ойгонгондон кийин мен ушул түшүндө көргөн деңиз менен күнгө жетишим керек деп сапар тартып жөнөйт экен. Сапар тартып бара берет экен, бирок жолдо абдан арып чарчап бир айылга кезигет экен. Айылга кезиккенде айылдын адамдары жанагы кишини көндүрүшөт экен. Сен ушул жерге жашап кал, сен деңизге кайдан жетмегелең дейт экен. Анан баягы адам жанагы айылда элдери менен чогуу жашап калат экен. Бирок арадан көп жылдар өткөндөн кийин жанагы адам дагы түш көрөт экен. Түшүндө дагы ошол көк деңиз батып бараткан күндө. Анан эрте менен туруп, мен ушул деңизге жетпесем болбойт деп дагы жол тартып барат экен. Жол тартып баратса алдынан абдан токойлуу, анан кооз жер чыгат экен. Ал жерде чоң дворец дейт. Чоң бир үй салынып турган болот экен. Ошол үйдөн жакшынакай жашоочулары чыгып, сен деңизге жетпейсиң, биз менен жашап кал деп дагы алып калат экен. Ардан көп жылдар өтүп, жанагы адам картайгандан кийин түшүнө деңиз менен күн дагы кирет экен. Анан мен ушул деңиз менен күнгө жетейин деп кайрадан жол тартып жөнөп, азыраак жүргөндөн кийин бийик чокуга чыгат дейт. Чокуга чыкса алдында мындай мелдиреген көк деңиз, анан батып бараткан күн көрүнөт экен. Ошондо адам аттин кылып өкүнөт экен. Эгерде мен эч жерде токтобостон, талбастан жүргөнүмдө бул жерге карыганда эмес, ушул жаш мезгилимде да жетмей экенмин деп. Мына балдар, мен буну бекеринен айткан жокмун. Анткени ийгиликтин сыры, жашоонун сыры, жашоонун маңызы ошондо. Силер дагы эч качан ушул жашооңордо ийгиликтерди, чоң жетишкендиктерди багындырам десеңер, талбастан, талыкпастан окугула, эмгектенгиле, аракет кылгыла. Кудай буйруса, Кудайым силерге берекетин ошондо берет. Ана мен азыр ушул жерге чыккандан пайдаланып, жанагы биздин 7 окуучубузга 6900 сомдон акчалай каражатын айыл өкмөттөрдөн бөлдүрдүлөр. Ошонун сертификаттарын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Так, сертификат Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясы Ысык көл балдардын көзү менен эл аралык чыгармачыл балдардын сынагына жолдомо Мыкты Манас жаштар уюму 2017 сынагынын жеңүүчүсү Эркинбек кызы Адинага тапшырылат. 6900 сомдук. Ушундай сертификат менен Уланбек уулу Тимур Сагынбек уулу Бекзатка ушундай эле сертификат. Ушундай эле сертификат Өмүрзаков Санжарга берилет. Өмүрзаков Санжар. Алибеков Бекназарга. Алибеков Бекназар.
Дастан уулу Баястан. Өмүралиева Айгерим. Анда сыйлығыңыздар құт болсын, işinizlerге ийгилик, барыңыздарға чоң рахмат. Көп рахмат ағай, сіздің иштериңизге ийгилик, бар болуңуз. Кезектеги куттуктоо үчүн сөз Каракулча райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыров Абдырасыл Бектемирович агайга беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу биздин таланттуу окуучулар. Biz hazır mınal Kayınızda Kaldarov atındaki Balдар Шығармашылық борборунун bir жылдык башкача айтканда bir окуу жылында жараткан ийгилигине күбө болуп, буга чейин дагы бул билип жүргөнбүз абдан мен чындыгында сүйүнүп өзүнчө ушундай иш-чараларда башкача айтканда бул жерде азыр ошо ийилимдер бар. Ошо ийилимдердин эффектүүлүгүн, максаттуулугун дагы жогорулатсак, бизде таланттуу окуучулар аргын экенине мен терең ишенем. Өткөндө баягы бул жерде баягы мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам. Жаш талант 2017 деген сынактарда дагы биз ошол жерде жаш таланттардын өнөрүнө, талантына күбө болгонбуз да. Ошондуктан эми мына айрыкча bizde emin жылда салт катары мына Манастаны боюнча дагы мисалы үчүн ушу эми айсына эмесеңиз мына жылда Абакиров атындагы окуучулардын мектеп окуучулары жашынака алдыга республикада багындырып келе жатат. Андан кийин мына ошо биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз деген сынакта буга чейин дагы көптөгөн ийгиликтерди багындырып келген. Бирок кечээкиде дагы эл аралык ушундай сынакта, Ошто өткөн сынакта, ушу биздин райондогу айрыкча ошо Бенелба Исаев атындагы мектептин окуучулары, таланттуу окуучулар, аны жетектеген биз билебиз, биз сыйлаган урматтуу улуу устатыбыз бар Макамбай агай. Ушу Макамбай агайдын жетектеген багыттаган окуучулары мындай ийгиликке жетишип отурат. Адан сырткары Манас жаштары боюнча областык сынактар өтөт. Багы жол кыймылынын эрежелерин сактоо боюнча дагы мындай сынактар өтөт. Мына ушулардан бардыгынан мына азыр Мусат Шөкөевич айткандай жакшы ийгиликтерге областтык деңгээлде байгеле орундарын республикалык деңгээлге чыгып атышы биздин район үчүн, биздин райондук билим берүү үчүн чоң сыйлык деп эсептейм. Ошондуктан мен бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Биз көп пландап атабыз, дагы сүйлөшөбүз. Эң негизгиси мен азыр жогоруда айтып өткөндөй, ошол Балдар Шығармашылык борборундагы ийилимдин эффектүүлүгүн жогорулатуу боюнча, максаттуулугун жогорулатуу боюнча дагы көп иштерди алып барабыз. Адан сырткары биз башында сүйлөшкөнбүз атайын ушул борбордо райондук физиктердин семинарын өткөргөнбүз тура. Ошол жерде дагы техникалык кружокторго басым жасайбыздар. Кудай калса ошол боюнча дагы көп иштерди алып барабыз. Биз ошол борбордун директору менен, борбордун педагогикалык жамааты менен дагы ушундай иш-чараларга алып барсак, дагы көп ийгиликтерге жетебиз деп ойлойбуз. Бардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Окуучуларга мына сөзүмө байланып, райондук мамлекеттик администрациясына Камбулов Мусаевич, сиз ушундай таланттуу окуучуларды колдогонуңуздар үчүн мен сиздерге дагы райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан өзүмдүн атымдан жеке рахмат айтып жаш таланттарга ийгилик каалайм. Дайым бар болуңуздар, дайым ийгилик болуңуздар.
Анан эми ушул бизде дагы райондук билим бөлүмүнүн министерствонун жана алдыңкы окуучуларга келген грамоталар бар эле, ошону агай тапшырып койсо мен окуп коем. Республикалык туулуп өскөн жеримдин экологиясы мен үчүн ыйык. Анын көйгөйлөрүн чечүүдөгү менин биринчи каламым аттуу экологиялык сынакка дил баян жазгандыгы үчүн Ош областы боюнча биздин окуучу Толкунбекова Нурсулу Толкунбековна министрлик грамотасын республикалык сырттан өткөрүлгөн сынактан жеңүүчү болду. Ош областы боюнча бирөө ушул окуучу барып келди. Андан кийин дагы ушундай эле сырттан өтүлүүчү сынакта республикалык край таануу кароо сынагында мыкты сочинение жазгандыгы үчүн Жаныбекова Жаңыл Мырза Жийде ордо мектебинен Өмүралиев Эгемберди агай келсеңиз министрдин грамотасы. Ушундай эле республикалык биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз кароо сынагында сертификаттарга ээ болгон окуучуларга Мамай Жунусов Макамай агайга сертификатыңызды алып алыңыз. Култаев Адилбек, Сагынбек уулу Бекзат Байымбек атында ордо мектеби. Сиздердин катышуңуздар үчүн Макамай агай мен өзүм пикирим да. Агайдын азыр тарбияланган окуучуларым эл аралык сынакта байгеле орундар алып, мен ошол иши менен таанышып жеринде ушунчалык ыраазы болмом. Ошол жерде 7-8 класстын окуучулардын жасаган эмгектерин көрүп мен таң калгам. Кичинекей тургунбай сыныптар ушул жакта турбайбы деп. Скульпторлор. Ошондо агай сиздин эмгегиңиз, билимиңиз, тажрыйбаңыз балдар үчүн абдан мол. Ошондуктан сизге ийгилик каалайбыз. Арыбаңыз, талпаңыз иштей бериңиз. Ушундай сертификат менен Өмүрзаков Санжар, Уланбек уулу Тимур, Култаев Адилбек, Эрлан кызы Жасмина, аймактардын өнүгүү жылынын алкагында өткөрүлгөн облустук жылдын мыкты ири мугалими 2018 кароо сынагында активдүү катышкандыгы үчүн Колдаров атындагы Каралжы райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун мыкты ирим жетекчиси Өмүрзакова Гүлсада Жайсанбаевна область аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында өткөрүлгөн республикалык жол кыймыл жаш тиескөчүлөр 2018 сынагында облустук этабында 3-орунду жеңип алгандыгы үчүн Оразали Сайдыканов автордук гимназия мектебинин 3 жарык командасы сыйланат. Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам. Аттуу кароо сынакта областтык турунда 3-орунду ээлегендиги үчүн Жаанбай кызы Лаура Оразали Сайдыкановна Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өткөрүлгөн Чыңгыз Айтматов заманыбыздын гений жазуучусу республикалык сырттан өткөрүлгөн аймактарында мыкты дил баян жазгандыгы үчүн
ушул эле мектептин окуучусу Шербаматов Кылымбек сыйланат. Биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз кароо сынакта областтык өткөрүлгөн. Маметов Исакбек агай сыйланат. Исак агайдагы ошол балдар чыгармачылык борборунун өнүгүшү үчүн, ушундай ийгиликтерге жетиш үчүн абдан мээнети чоң, салымы зор. Өзү техникага жакын катары көп иштерди жасап жүрөт. Рахмат Исак. Ийгилик каалайбыз. Сен өзүңө, сен багыттаган окуучуларга ийгилик каалайбыз. Ошон үчүн ушундай рахмат алган. Рахмат. Аймактар аралык балдардын ыр сынагынын облустук этабында 1-орунду алып, республикага катышууга жолдомо алган окуучубуз Дастан уулу Баястан 27 жыл ушундай экинчи даражадагы диплом менен мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу кароо сынакта 2-орунга ээ болгон Турдумамат кызы Медина. Райондук, областтык турунда жеңип, республикалык, эл аралык биз 21-кылымдын интеллектуалдары аттуу сынакта энергия жана энергия сактоочу энергия технологиялар номинациясы боюнча окуучуларды мыкты даярдап баргандыгы үчүн Калдаров атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун жаш техник илиминин жетекчиси Шамшиева Үрүса билим берүү бөлүмүнүн грамотасын эсептеди. Арыкбай Осмонов атындагы орто мектебинин уюштуруучусу Бекеева Айнура билим берүү бөлүмүнүн грамотасын. Областта өткөрүлгөн Манас жаштар уюмунун мыктысы 2018 сынагында окуучуларды мыкты даярдап, окуучулары 2-орун алгандыгы үчүн ошону уюштуруучу Бедалбай Иса атындагы орто мектебинин Темиркулова Жанара сыйланат. Биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз аттуу сынакта интеграцияланган көп профилдүү долбоорлор номинациясы боюнча окуучуларды мыкты даярдагандыгы үчүн Жийди орто мектебинин физика мугалими Шабданова Келеген сыйланат. Биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз республикалык эл аралык сынакка авиа моделдер номинациясы боюнча окуучуларды мыкты даярдагандыгы үчүн Байымбек атындагы орто мектебинин физика мугалими Суранбаева Нуриса сыйланат. Областта өткөрүлгөн 1-декабрь спидке каршы күрөшүү күнүнө карата кароо сынакта окуучуларды жакшы даярдап баргандыгы үчүн Жээнбеков атындагы интернат лицейинин уюштуруучусу Эркебаева Динара районда 1-област. Бедалбай Иса атындагы орто мектебинин Манас жаштар уюмунун төрайымы Акаева Сайрагүл сыйланат.
сыйлыктанган, бизди көптөн үмүттөндүргөн биздин окуучуларыбыз. Дайыма бар болуңуздар, сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Ал эми сиздерге талантыңызга талант кошкон, сиздердин кулак болсоңуздар, көзүңөрдү ачкан ушул сиздердин саяпкер биздин мугалимдер аман болуңуздар. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Рахмат. İşlerinizde alban iyilikleri de kalap edelim. Kımbattуу konoктор, алдыңыздарда Кайрымса Калдаров атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун Жорокулов атындагы орто мектебинин базасында уюштурулган комузчулар ири менен кыздар тобунун аткаруусунда шаңгу көчмөндөр бий болмокчу. Шаңгу калчалар менен кыздарыбызды косо алсак. Чоң рахмат кыздар, таланттарга таазим бар болгула. Кезекте Кайрымса Калдаров атындагы райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун Беделбай Амиракулов атындагы орто мектебинин базасында уюштурулган комузчулар ийринин аткаруусунда Токтогул Сатылгановдун Торгой менен Турумтай аттуу көзүн чертип беришмекчи.
Алдыңыздарда Кайрылса Калдаров атындагы райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун Токтогул атындагы орто мектеби жок, кечиресиздер. Алдыңыздарда Кайрылса Калдаров атындагы райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун Орозалиев атындагы орто мектебинин базасында уюштурулган вокал ириминин катышуучусу, Жаш талант 2017 сынагынын облустук турунун 2-чи орунунун ээси Албазбек кызы Жайнагүлдү Каныкей Эралиеванын Кыргызстаным аттуу чыгармасы менен шаңдуу кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. уюштурулган комузчулар тобу шаңдуу кол чабуулар менен тосуп алыңыздар.
Сандык экениме сыйныктан абаттуу кароо сынагынын жеңүүчүсү Терек Суу орто мектебинин окуучусунун аткаруусунда Мөлбулак аттуу чыгарма менен Жапарова Назима. Рахмат Назима, ең соңғы аткаруу болду деп ойлойм. Үнүгө береке, алдыңыздарда Эргеш Осмонов атындагы орто мектебинин базасында уюштурулган би илими боюнча алым сабак бийчилер тобу. Шамды болчалар менен алым сабак бийчилер тобун тосуп алыңыздар. Shut up,
чоң рахмат Байырсан, өнүгө береке. Алдыда болгон республикалык турда биздин районубуздун жана Ош областыбыздын намысын коргойсун деген үмүттөбүз. Сага терең ыраазычылык жана чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми кезекте Шариф Жээнбеков атындагы орто мектебинин базасында уюштурулган бийчилер тобунун аткаруусунда кыргыз соосу. Алдымыздарда Токтогул атындагы орто мектебинин базасында уюштурулган драм ийиминин катышуучуларынын аткаруусунда жаратылышты коргоого адамзат аттуу сахналык көрүнүш. Кичинекей досторубузду шаңдуу кол чабуулар менен тосамыздар. Саламатсыздар достор. Бүгүнкү байрамдар менен билесиздерби, жаратылыш жаныбыз дейт. Жаратылышта жашап жаткан жан-жаныбарлар бардыгы бизге дос. Андыктан жумук балдардын жан дүнөсү. Бүгүн биз сиздерге жаратылыштагы жаныбарлардын адамзатка кайрылган жашакай максаттары жөнүндө сиздерге жумук айтып бермекпиз. Жумук айткан себебин баалап сөздүн тереңин, баарыңарды акылдуу, эстүү болсун дегеним. Бекер айтпайт карылар, ар жумуктун маани бар. Көңүл бурул эмесе, тынч шагыла баарыңар. Илгери бир жерде калың токой бар экен, көлчүгү бар, сазы бар, көктү тирек камышы, жашоо чекен ал жерде айганаттын баарысы. Не болгонун балдарым, мен айтпаймын калганын. Көңүл бурул эмесе, тынч шагыла окуянын ар жагын. Ой, эшик суук бола баштады го. Этиги бак тараптардын жапырактары бар эле күбөлөп жыла башкарды го. Токойдогу коён, аюу, түлкү каршында
Sevgili arılarını kararçı. Özünçele çok çok bollaşıp eşleseye batışmayıp ko. Mendelen kışında oğluma ele çeyrenge girip çarptı babam. Meni tabanımdın mayı soğup çarpta verin. Ho 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 ho. Anda bütün kalp çakayıp oldu ki görür. Ay, menden kapattır bulup çatasın arpa. Menden kapattır bulup bulmayla koydular. Men kalp çansakta onu bilem de. Kalp gittirirsin edi. Sen yerin ayılga ben toğustoruna karmak gelip kursağımdı toymasam. Mıdan asıl ele koyukumda basman parası dep kursağım ayabay koydu. Şirinligin aytıp bayayla koyun. Attan tattırayısın. Anda olsa karışkın kaytıp çaşaydı eken kıra ölücü. Nereden kaldıran çakarsın araba? Nereden karıştık gelene? Köylü koyup karana, tokoyduğun canavarların bağırsın. Korkuda, yok aslında korku, yok bana nerede? Karıştırakın barında, anda ben candan alasam, yollayla koyayım. Tokoyduğun canavarların bağırsın. Bağımsız korkuttan Türk'ü doğaları geçip ve koyun içine koydular bizden saklayın ayılasın çok iyiler çalışır. Ama tepki bu önenin karanlığı kafamı kırıdan görünüyor. Alemde değerken karanlığı bu önenin. Kuday, senin benim sözümde uğasın mı? Botosundan ayrılıp жалғыз қалған байқұшты борыда таш боран шыға. Sen de жамандық қыласың мı? Ушул жазда ботомду таптым эле. Бейқапар беті жаттым эле. Аңдып жатып таш боранчы атып салды. Құлағымда чалынған үнү қалды. Эйин отуп, эркин ойнап жүрбөйт белек. Эне бала таттуу өмүр сүрбөйт белек. Айткылачы адамзаттар, баласыз жашоо кимге керек? Мен эми бул жерден кетем, алысты алтын сууга жетем, көкүрөктөгү муңдарымды эч ким жок жерге барып чечем. Адамдарга акыл кайтарым, жаратылышты кордобогула, анын да кесири терин ойлогула, өз кызыкчылыгыңарды биринчиге койбогула, жаратылышты коргогула, коргогула. Абдырахман Бекетаев атындағы орта мектебінің базасында ұйыштырылған жаш толқын ансамблінің қоштауысында Садықова Мимозаның атқарусында Сары бой елдігірменен. Шау қол жауабымен қос алсаңыздар.
Çoğun rahmat, önümüzde örgünde gelsin. Алдыңыздарда Терексу атындағы орта мектебінен келген Шаймолбай ұлы Үргейде Рысбай Абдықадыровтың Тымбатым атты жабдықтау шығармасы менен. Мен Кыргызстан векилине сыймыктанам аттуу кароосунун облустук турунун жеңүүчүсү республикалык турга жолдомо алган. Бачаңыздар баарыңыз мында сиз каралымча түү тартып атат. Ошон үчүн биздин талаабыбызда жүргөн балдарыбыздын баардыгы көрөт. Мына биздин балдар менен сыйланып аткан экендер. Ошон үчүн кетпей чоң сахнага чыгабыз. Проекттин жаркы менен сүрөткө түшөбүз. Дагы bir жолу ишиңиздерге ийгилик. Рахмат бүгүнкү келгениңиздерге. Çayını turgasın. Ekim 17-2018 yıl içinde okul terbiye prosesine aktiflik katışıp, rayon, облыстық, республикалық қарау сынақтарда бәйгелі орындарга жетишкен төмөндөгү окуучулар, жана мұғалимдер Колдаев атындағы стипендиялар менен сыйлансын.
республикалық 2021 жылдың интеллектуалдар сынағына қатысқан Сағынбек ұлы Бекзат, Байбек Даярдан Құлтай Бадыбек, Құлтай Бадыбек, Ұланбек ұлы Тимурлан, Өмірзал Санжан, Ерман қызы Жасмина, Нұрбек Түгенбай, Жиембек, Бердали ұлы Дамирбек, Түгенбай Бердали облыста жыл сайын Жаштардан қарасынағында біздің жеңушіміз жақында Бішкекке жөнеліп, Әлия ұлы Бекназар неге қалайбыз? Ошондой Дастан Баястан Жанибекова Жанымырза, Жанымырза болот. Себебі ар түрдүү иш-чараларга абдан көп катышат. Толкунбекова Нурсулу Толкунбековна, Нурсулу Арсынбек, эжеке салып койсун. Сондай республикалық еркін қараусынана қатысқан Матибраимова Лилияна, Алтынбеков Азбек, Шермаматов Құлымбек, Құлымбек, облыстық мен Түркістандық екенміз Сұлтанаматов қарасынаққа қатысқан Жамайызы Нуара Сайдылғанов, Амракул атындағы орта мектебінің базасында ұйымдастырылған қомысшылар ансамблінің тобына Айнашевке, қомысшылар ансамблі Амракул, сондай орта мектебінде ұйымдастырылған жас толқын ансамблі Жақсы ұлдай айтады. Мынада бұл айтсаң, қой. Шаңды айтады. Еркеуі, Ергеш Осман атында орта мектебінің оқушылары. Жиембек атында орта мектебінің 8-ші класының оқушысы, вокалдан. Шайлобай ұлы келді, аккордеон менен сүйіксіге сүйік оқушы. Жапарова Назима,
катышкан Каримжан Чаркаев атындагы орто мектебинен Кайбек уулу Эрбол Арпай Асмонов атындагы орто мектебинен Абдумомунов Ислам би боюнча Абакир атындагы орто мектебинен Төрөкулов Ырыскелди Ekkinchi o'rinda olgan областda Алмазбек qizi Jaynagul. Областық Ustaddin өнері шәкірттің қолы менен көркем өнер және сурет қараусына қатысқан Қыдыров Братан Сайдиндаева Медина. Областық қараусынан әскерлік атқылдылығынан қараусынан қатысқан Оразалиева Айгерім Жанкайшевтің орта мектебі. Üçüncü orunda bandırgan Nurlanbek kızı Gülmira Mirza İbrahim atında orta mektebi. Ekkinchi o'ringa erishgan komanda Bedenbay Isayev atında orta mektebi o'quvchilaridan biri o'zga chiqqanda kapitan Ağay bizim çarmıhçı doğruğa eğimcilik olduğunu şeyine şu benim direktörü tutmakta жүрген mezgilde eğimizden bölüp milyasını milyap жүрген ağay cümcüde bunlar Ошондой эле Амраков атындагы орто мектебинин базасында айлашчы кесимдин. Мыктым жетекчиси 2018 кароосунарынын райондогу жеңүүчүсү, областтын катышуучусу Өмүрзакова Гүлзада эжеке. Биздин бишилерди жаркыратып сатмагандагы орто мектебинин базасында биздин борбордун директордун чарба иштер боюнча орун басары Бийикбаев Абдрасул агай. Çoğun tuttukça bak başka çıkar.